2018 жылы 17 ноябрь күнү болжол менен саат 22:14 чамасында Баткен облустук иштер башкармалыгына Баткен районунун прокурору Калыбеков тарабынан маалымат келип түшкөн. Маалымат боюнча Баткен шаарынын Турмаматов көчөсүндө ак Lexus 470 автоунаасы токтоп тургандыгын билдирген. Алынган маалымат боюнча облустук иштер башкармалыгынын жана Баткен шаардык иштер бөлүмү башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, автоунаага кароо жүргүзгөн учурда автоунаанын салонунун ичинде кандын тактары бар бычак жана сайсыз мылтыктын октору жатканын көрүшкөн. Андан сырткары автоунаанын сырткы бөлүктөрүндө, мындайча айтканда, арткы эшиктеринде жана арткы багажник жактарында кандын тактары болгондугуна байланыштуу ыкчам тергөө тобу тарабынан алдын ала ыкчам издөө иштери уюштурулган. Ал жерге Баткен облустук иштер башкармалыгынын жетекчилиги, райондук шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери келип, ал жерден Баткен районунун прокурору Калыбеков менен сүйлөшкөндө, Калыбеков Мирлан бул Lexus автоунаасында Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Калыков Мелис менен Баткен облустунун прокурору Мамат Жакыпов Анарбай экөө бирге болгондугун билдирген. Автоунаанын ичинде жогоруда көрсөтүлүп өткөн эки атуу тең жок болгондугуна байланыштуу ыкчам тергөө тобу тарабынан издөө иштери уюштурулуп, шаардык иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Калыков Мелис үйүндө жүргөндүгү аныкталып, аны биргелешкен ооруканага алып келишип, себеби Калыков Мелис мас абалда болгондугуна байланыштуу аны ушу ооруканага алып келип, мастыгын аныктоо үчүн иш-чаралар жүргүзүлгөн. Андан кийин Калыков Мелисти Баткен шаардык иштер бөлүмүнө алып келип, Баткен облустунун прокурору Мамат Жакыпов жөнүндө сураганда, мен ал кишини үйүнө таштап койгонмун деп көрсөтмө берген. Бирок текшерүү учурунда Баткен облустунун прокурору үйүнө барбагандыгы, үйүнө келбегендиги аныкталгандан кийин өздүк курам Баткен райондук иштер бөлүмүнүн, Баткен шаардык иштер бөлүмүнүн, Баткен облустук иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери толугу менен айгай боюнча көтөрүлүп, Баткен облустунун прокурорунун кайсы жерлерде жүргөндүгүн аныктоо максатында издөө иш-чаралары уюштурулган. Бирок издөө иш-чараларынын натыйжасында Баткен облустунун прокурорунун жүргөн жери аныкталбагандыгына байланыштуу Баткен шаардык иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголуп, издөө иштери уюштурулган. Издөө учурунда өздүк курам Төрткүл суу сактагычынын жанынан баштап Баткен шаарына чейинки жерлердин баарын издөө иштерин уюштуруп, акырында саат болжол менен 6:30 чамаларында өздүк курам тарабынан издөө иштери улантылып, Төрткүл суу сактагычынын оң жагындагы айлампа жолдон 3,5 километр алыстыкта жайланышкан Кызыл жол кварталынын участкасынан саат болжол менен 6:30 чамасында адамдын, адистердин айтуусу боюнча 80% күйгөн адамдын жансыз денеси табылган. Издөө учурунда ал кишинин Баткен облусунун прокурору Мамат Жакыпов Анарбайдын денеси экендигин анын туугандары чала күйгүзүлгөн кийимдери аркылуу тааныган. Ал кишинин жансыз денеси табылгандан кийин ошол кылмышка тиешеси бар деген атууларды аныктоо максатында өздүк курам тарабынан ыкчам иликтөө иштери улантылып, издөө учурунда окуя болгон жерден
Манчаков Анарбайдын жаныстын эс табылган жерден сайсыз мылтыктын огу атылган гильзасы табылган. Ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүүдө шектүү Калыков Мелистин үйүнөн анын сайсыз ок атуучу курал алынган. Андан сырткары ага тиешелүү мылтыктын октор алынган. Бардык ыкчам тергөө учурунда чогултулган буюм далил заттардын алкагында Калыков Мелис ошол Баткен облусунун прокурору Манчаков Анарбай экөөнүн ортосунда чыр чыгып мушташ болгондугун жана ошол жерде Манчаков Анарбайды атып кийин өзүнүн кылмышын жашыруу максатында өрттөп салгандыгын көрсөтмөсүндө көрсөткөн. Бардык чогултулган материал тергөө кызматына өткөрүп берилип, бул боюнча жогорудагылай тактап кетүү нерсе, шектүү Калыков Мелис өзүнүн ушул кылмышты жасагандыгын өз ыктыяры менен мойнуна алып, тиешелүү көрсөтмөлөрүн берген соң, ушул көрсөтмөлөрдөн кийин бул мени милиция кызматкери күч колдонуп айттырды деген божомолду алдын алуу максатында Калыков Мелисти атайын медициналык кароодон өткөрүлдү дене жаракаттары боюнча. Ошол эле учурда дене жаракаттарын кароо учурунда ушул адам өлтүрүү жагдайы орун алганда Манчаков Анарбай Кубатинович менен экөөнүн ортосунда чыр чакыруу натыйжасында алган дене жаракаттары бар экендиги такталган. Бул боюнча тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлгөн соң шектүү катары Калыков Мелис Баткен рибинин убактылуу кармаш жайына киргизилип, бул ошол Калыков Мелиске Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 90-2 бөлүгүнүн негизинде айып угузулуп, Баткен райондук сотунда Кадам райондук сотунун судьясы тарабынан 2 айлык мөөнөткө, тактап айтканда 18 январга чейин камакка алуу түрү тандалган. Ошол эле учурда бул кылмыш өтө резонанстуу туудуруп, жана өзгөчө оорлугу менен аныкталган бул кылмыш иштин объективдүүлүгүнүн артыраттуулугун жана толук кандуулугун камсыз кылуу максатында кылмыш ишин өндүрүшү мындан ары Баткен ОИБ тергөө кызматынан Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын ош шаарында жайгашкан бөлүмүнө өткөрүп берилген. Азыркы учурда тергөө амалдары ошол Баткен ошол Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүмү тарабынан жүргүзүлүүдө. Шектүү Калыков Мелис өз көрсөтмөлөрүн бергенде ага милиция кызматкерлери тарабынан эч кандай кысым болгон эмес. Ал өз көрсөтмөсүн өз ыктыяры менен берген. Баткен облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Калыков Мелис шектүү катарында суралып жатканда анын колдорунда жарат бар экендигин көргөндөн кийин биз тарабынан Баткен шаардык биргелешкен ооруканасынын медициналык кызматкерлери чакырылып, алар шектүү Калыков Мелистин колдорунда жана башка жерлеринде жарат болгондугун аныкташып, тийиштүү актыларды түзүшүп, ал чогултулган кагаздар кылмыш ишине тиркелген.